Дистанттык окутуу учурунда башталгыч класстын окуучусуна ата эне тарабынан түзүлүп бериле турган шарттар сөзсүз түрдө расписание керек. Ошол күнү кайсы сабак кирет бала билиши керек. Жана ошол сабакка даяр болуш үчүн, баланы психологиялык жактан даярдаш үчүн ага расписаниянын маңдайына илип берип, сабактардын окуу куралдарынын бардыгын даярдап беришип, андан сырткары жумушчу ордун жакшынакай кылып түзүп бериши керек. Экинчиден, баланы окуучулук форма менен отургузуп бергени бала үчүн дагы, мугалим үчүн дагы, жана жүргүзүлө турган окуу процесси үчүн дагы абдан ыңгайлуу. Себеби мен өзүмдүн практикамда дистанттык сабактарды өтүп жаткан учурда байкадым, окуучунун жөн гана жөнөкөй үйдөгү кийим менен келип сабакка катышкандыгы башка окуучуларга дагы тескери таасирин берип, сабактын жүрүшүнө дагы ыңгайсыз шарттар түзүлөт экен. Ошондуктан кымбаттуу ата-энелер, окуучуларды окуучулук форма менен отургузуп берсеңиздер, жумушчу ордун так жакшынакай кылып уюштуруп берсеңиздер, андан сырткары баланы сабак башталардан жарым саат мурда ойготуп, анын болгон маанайын сабакка бурганга, сабакка активдүү катышканга бүт бардыгына сиздердин жардамыңыздар керек. Эгерде бала сабакты түшүнбөй калган болсо, демек мүмкүн бала үчүн сабак кызыксыз болуп калды. Мүмкүн бала эртең менен турганда маанайы түшүп калды. Мүмкүн үй бүлө мүчөлөрүнүн бирөөсү тарабынан маанайы түшүп калды, же болбосо ден соолугу жакшы болбой турат, же болбосо курсагын тойгузбай койдуңуз дегендей ар кандай шарттар, туура эмес шарттар болуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн бала сабакка толук кандуу катыша албай калышы мүмкүн. Ал учурда ата-энелерге кеңеш, сөзсүз түрдө мугалими менен байланышып, балаңыздын кайсыл жерден түшүнбөй калгандыгын айтып, кеңешип туруңуз керек. Башталгыч класстын окуучусунда сөзсүз түрдө оюн технологиясын колдонобуз, ден соолук технологиясын колдонобуз, анан сөзсүз түрдө техникалык каражаттарды колдонуп, мультимедиалык сабактарды өтүү. Бала оюнда кандай болсо, турмушунда дал ошондой болуп калыптанып калат. Эгерде бала оюнда канчалык активдүү болгон болсо, оюн аралаштырып, оюн технологиясын колдонуп өтүлгөн сабактар балдарга эң жогорку натыйжасын берет. Андан сырткары, 1000 уккандан бир көргөн артык. Азыр мультимедиалык технология өнүгүп турган убактысы, интернет булактарынан ар кандай кызыктуу маалыматтарды алып, окуучуларга сөз түрдө сабак өтүүдө колдонуу мугалим үчүн зарыл иш деп эсептейм. Кымбаттуу ата-энелер, бала кадимки бала, бирок ал эртеңки келечектин ээси. Мына ошол келечектин ээсин ар тараптан калыптандырыш үчүн ата-эне менен мугалимдин алып барган иши уюшкандыкта максаттуу болушу керек. Эгерде ата-эне мугалимди түшүнүп, мугалимдин эмгегин баалап, ошол эле учурда мугалим өзүнүн баласы үчүн кам көрүп, ошол ата-эненин баласы үчүн эмгектенип, талыкпастан чыгармачылык менен иштеп жаткандыгын баалап турсаңыздар, мектепке, мугалимге абдан жакшы жардам берген болмоксуздар. Анткени баланын эртеңки келечеги үчүн биз бирдиктүү иштерди алып барсак.